Бүткүл дүйнөлүк почта күнү Бишкекте да белгиленди. Бул датага карата өткөрүлгөн салтанаттуу иш-чарага өлкөдөгү ишкана мекемелердин өкүлдөрү келип, Кыргыз Республикасынын почта байланыш кызматкерлерин куттукташты. Кененирээк кийинки материалда. Раиса Фейзердин жашы 80 жашты таяп калса да почтага тез-тез келип турат. Анткени Германиядагы кызынан кат аркылуу кабар алып турбаса сана аркай берет. Я пишу своим детям, дети находятся в Германии. Мен почтага гана көнүп алыптырмын, ошондуктан алыс жактагы кызыма күн алыс кат жазып, ал акыбалын сурап турам. Катымды почта кызматкерлери узартпай жеткирүүгө аракет кылышат. Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасында жаңылануулар менен катар жаңылыктар да аз эмес. Мурда каттар көбүрөөк болсо, азыр биз мисалы мамлекеттик кызматтарды почта бөлүмдөрүндө электрондук форматта көрсөтүп, мурда почта жасабай келген кызматтар, жаңы кызматтар пайда болуп атат. Дүйнөнүн булуң бурчунан келип даректерине жетпей калган каттар почтада 1 ай сакталат. Эгер эч ким келип алып кетпесе, кайрадан жиберген тарапка кайтарылат. Бүткүл дүйнөлүк почталык биримдик өткөн кылымдын 1874 жылдын дал ушул 9 октябрында уюшулган. Ага дүйнөнүн 192 өлкөсү курамына кирген. Анын ичинде Кыргызстан өлкөсү мындан 25 жыл мурда 1993 жылдын 25 январында толук кандуу мүчөсү болуп кирген. Мына ушул дүйнөдөн келген каттардын бардыгы ушул почта аркылуу даректерине жеткирилет. Эгерде бир кандайдыр себептерден улам жетпей кала турган болсо, 1 айга чейин мынау текчелерде сакталат. 16 жаштагы Зубайда Нурманбетова Таластын Кара Буурасынан келген. Ал жаштар арасында бүткүл дүйнөлүк почта уюмунун демилгеси менен уюштурулган эл аралык эпостолярдык жанрдагы дил баян сынагында байгелүү орунга ээ болду. Бул дил баяндын темасы, эгерде сиз убакытка саякат жасаган кат экениңизди элестетиңиз, анда сиз окурмандарыңызга кандай кабар айтат элеңиз деген темасы. Мен өзүм бул дил баянды жазууда биринчи орунду алам деп ойлогон эмесмин, бирок биринчи орунду алганымды укканда өзүм аябай сүйүндүм. Зубайда сыяктуу 47 окуучунун мыкты жазылган дил баяндары Швейцарияда өтүп жаткан кароо сынакка жөнөтүлгөн. Анда аныкталган жеңүүчүлөргө диплом жана түрдүү белектер тапшырылды. Ошентип бүткүл дүйнөлүк почта майрамы Кыргыз Республикасынын почта байланыш кызматкерлери тарабынан жогорку деңгээлде белгиленди. Кыял Шаршеева, Чыңгыз Жумагулов, Коомдук 1 канал.